Бүгүн жогорку кеңештин Ата журт фракциясы өлкөдөгү ветеринария маселесин карады. Ага Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү, ветеринария кызматынын башчысы жана 7 областтын ветеринарлары келишти. Алар орчундуу маселени көтөргөн Ата журт фракциясына ыраазычылыктарын айтышты. Жыйынга өкмөт башчы Жомарт Оторбаев да чакырылган, бирок ал келген жок. Андан улам фракция лидери премьер-министр жана азыркы өкмөт иштей албаса отставкага кетсин деди. Кыргыз элинин ден соолугунан артык премьер-министрге дагы кайсы маселе маанилүү? Чыгараны карасак маанилүү эмес экен, энергетиканы карасак маанилүү эмес экен ал маселе. Мен айтып коеюн өкмөттүн өкүлүнө. Айтып барыңыз Жомарт Кайыповичка. Тез аранын ичинде өзү добровольно отставкага кетсин. Элди да, мамлекетти дагы баарыбызды кыйнабасын. Мындан тышкары Жылдызхан Жолдошов Айыл чарба министрлигин жоюп, анын каражатын ветеринария кызматына берүү керектигин айтты. Ошончо чоң штатты кармап, миллиондогон акчаларды жөн эле кетиргенден көрө, анда ушул ветеринарный службаларга берсек, алар жаңы штат кошот эле өзүнө, ошондой эле өздөрү керектүү дары-дармектерди алып келет эле. Жыйында ар бир областтын ветеринария башчысына сөз берилди. Алар көйгөй көп экендигин, каражат, кадр жетишсиздигин, маселелерге өкмөттүн кайдыгерлигин айтышты. Биздин ветеринардык кызматты реформалап отуруп, биз өзүбүз билбей калдык. Жетекчилерибиз, республикада жетекчилер 6 айда, 8 айда бирден алмашылат. Азыркы күндө мына 2 жыл боло элек инспекция болгонубуз өкмөттүн алдында. 3-чү директор менен иштешип атабыз. 2 жыл боло элек жатып. Билбейм, бул ветеринарияны Кыргызстанга кереги жок болсо жоюп деле салыш керек болуп калды, мен ачык айтайын. Мындан тышкары ветеринардык өкмөттөрдү кайра уюштуруу зарылдыгын белгилешти. Айыл чарба министрлигинин бул багыттагы башкармалыгынын жетекчиси Байымбек Мураталиев ачуу чындыкты айтып, мындай башаламандыкты өмүрү көрбөгөндүгүн билдирди. Бүгүнкүдөй ветеринариянын абалы, мен мына 15 жыл жетекчи болуп жүрөм, мындай абалды Жылдыз Айтыбаевна мен көргөн эмесмин. Мына дагы айтып кетишти мына жерде коллегаларым. Азыр санап отурсам, булардын берген отчетторунан бир 16 жугуштуу оору. Бир жугуштуу оору болгондо бул чоң ЧП болор эле. Эми азыр бүткүл мына республика боюнча аябай жана чума, пастереллез, яшөр, койчу. Ушундай оорулардын бардыгы болуп атат. Эми берде жанагы жетекчилер отурат. Мунун себеби эмнеде? Эмне үчүн мындай болуп калды? Мына акыркы бир 4-5 жылда деп коелук. Каяктан чыкты душман, же өкмөттөнбү, же башкаданбы билбейм. Иши кылып ветеринарияны тыптыйкыл кылып бир системаны талкалап бүтүрүлдү. Бирок ветеринария кызматынын директорлугуна жаңы келген Самир Осмоналиев буга чейин айтылгандай абал анчалык деле кооптуу эмес деди. Бул жерде мисалы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да отурат. Ошон үчүн Айыл чарба министрлигинин өкүлүнө да мен кичине мындай эме айтат элем да, сураныч. Себеби жанагы чума деген оору, анан азыркы жана пастереллездин саны боюнча 7000 деген сөзгө мен кескин түрдө каршымын. Жыйында Жолдошова ветеринардык коопсуздук маселесин чечмейинче өкмөттүн көкүрөк кагып, бажы биримдигине киребиз деген максатыда ишке ашпай тургандыгын кошумчалады. Таможенный союзга кирем десе, Кыргыз Республикасынын өкмөтү анда ветеринарный службага дегиле айыл чарба маселесине биринчи көңүл буруш керек. Элдин ден соолугунан кийин. Антпесе бизди таможенный союзга албайт. Ошентип жыйынтыгында Ата журт фракциясы өлкөдөгү ветеринария тармагын андагы көйгөйлөрдү жалпы жыйынга алып чыгуу чечимин кабыл алды. Урматтуу коллегалар, каралган маселени жогорку кеңештин жыйынына алып чыгуу бир эле пункт менен ошентсек, себеби бул көйгөйдү бүт депутаттар угуш керек. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.